чечим бар чыккан. Ал чечимде болсо дагы так аныкталган. Мэриянын буга чейин октябрь администрациянын буга чейинки чечимдерин жокко чыгаруу боюнча ошол жерде чечимде баардык пункттар көрсөтүлгөн. Кайсы жер менен келет деп. Анан кийин бүгүндөн баштап бузуу башталабы, демонтаж? Бүгүндөн баштап биз айрым муниципалдык жерге чегине чыгып алган иштер менен биринчи этапта ошол иштерди жүргүзөбүз. Бузасыздар ошондой бүгүндөн баштап? Муниципалдык жерге чегинен чыгып алган мына жеке мындай легкий конструкцияда чыгып алган эменин баарын жакынкы арадан баштап баштайбыз. Бүгүндөн баштабайсыздар, Жакынкы арадан баштап. Ал бүгүн болобу, эртең болобу, жакындан баштап баштайбыз. Бузуп баштайсыздар. Ордуна келтиребиз. Бузуп баштоо менен өз калыбына келтирген өзүнүн эмеси бар да. Ошон үчүн буга чейин кой туруңуздар. Буга чейин болсо, буга чейин мэрия тарабынан, администрация тарабынан 136дан ашык 140тай болгон бир билдирме таратканбыз. Ошол жерге билдирмеге баарын көрсөткөнбүз. Билдирмелерди таратканбыз. Ошол жерге элдердин баарына көрсөтүп, мына момундай болот. Ошол чыгып кеткен чектериңерден ордуна келтиргиле деп мен Тилекке каршы кээ бир айрым объектилерде элдер кабыл алган эмес, жарымысынан көбү кабыл алышты, калгандар болсо ошол билдирмелерди алгандан баш тартышкан. Ошон үчүн биз буга чейин 136дан ашык билдирме тараттык. Ошондо легкая конструкция деп атпайсыздар, ошондо жөн эле коро жайларды бузасыздар, үйлөрдү бузасыздарбы? Сиз мындай болуп атат. Легкая конструкция мен айтып атабыз. Жеке муниципалдык жерге чыгып кеткен айрым конструкциялар, двору болобу, забору болобу, металлический ограждениялар ошолордун баарын биринчи этапта калыбына келтиребиз. Калгандар боюнча бизде болсо азыр 90дон ашык сотко доо арыз даярдалган. Ошонун баарын бүгүнкү күндө бир 20дайын 19ун бердик. Калганы болсо доо арыздар жакынкы 1-2 күн ичинде берилип туруп, калган мыйзам чегинде сот чечими менен ишке ашырылат да.